Муса Ысрайыл аксакалдарын чакырып алып, аларга мындай деди: Үй бүлөңөрдөгү кишинин санына жараша мал тандап, пасах карнап сойгула. Бир тутам исоп алып, идиштеги канга малып, эшиктин маңдайчасы менен 2 капталга шегин сүрткүлө. Өзүңөр болсо таңга чейин үйүңөрдөн чыкпагыла. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен 2 капталга шегиндеги канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт. Муну силер өзүңөр үчүн да, балдарыңар үчүн да түбөлүк мыйзам катары сактагыла. Теңир берген жерге киргениңерде, ал өзү айткандай ушул ибадатты сактагыла. Балдарыңар силерден бул эмне деген ибадат деп сурашса, бул Теңирге арналган пасах курмандыгы. Ал мисирликтерди кыйратып жатканда, Мисирдеги Исраил уулдарынын үйлөрүнөн кыя өтүп кеткен, биздин үйлөрүбүздү куткарып калган дегиле. Ошондо калың эл жүгүнүп тазим кылды. Анан Исраил уулдары жөнөп кетишти. Теңир Муса менен Аронга кандай буйруса, алар так ошондой кылышты.